Кече чыгарган жаңылыгыбыздын ичине кирип көрбөстөн эле комментарий жазып баштадыңар. Мен силерди сабырдуулукка чакырып, жаңылыктын ичине кирип, көрүп анан жыйынтык жасоого чакырам. Себеби дегенде көрүүчүлөрүм дезинформациянын жана пропаганданын куралы болуп калбасын деп, мүмкүн болушунча эки тараптын тең расмий такталган бейтарап маалыматын бергенге аракет кылып жатабыз. Эмесе бүгүнкү кабарлар тууралуу айтып кетели. Орусия Украинанын Херсон шаарын толук басып алганын билдирди. Дания кыргыз бийчиси Атай Өмүрзаков менен иштешүүдөн баш тартты. Себебин силердин өлкө агрессорду колдойт, силер менен иштеше албайбыз деп түшүндүрүптүр. Орусия менен иштешүүдөн баш тарткан өлкөлөр, ишканалар, спорт федерациялары көбөйүүдө. Путин болсо Россиядан акча чыгарып кетүүгө тыюу салды. Эми кенен айтып берейин ушул тууралуу. Дания Атай Өмүрзаков менен иштешүүдөн баш тартты. Бул тууралуу бийчи социалдык баракчасына жазды. Бүгүн Даниядан чалып контракт токтотулганын айтышты. 2 жыл пандемиядан улам иштеген жокпуз. Эми бир канча жылга бан болдук. Жаңы жумуш издешим керек. Менин жана окуучуларымдын артисттик кесиби жыйынтыкталды. Силердин өлкө агрессорду колдойт, силер менен иштеше албайбыз деп түшүндүрүштү. Ушундай статус үчүн рахмат деп жазган Өмүрзаков. Валюта базарындагы олку-солкулук боюнча түрдүү сунуштар түшүүдө. Жогорку кеңештин жыйынында депутат Нуржигит Кадырбеков менчик окуу жайларында контрактты сом менен түзүүнү сунуштап, бул маселени катуу көзөмөлгө алуу керектигин билдирди. Кадырбеков доллардын курсу жогорулаган сайын элге эле кыйын болууда дейт. Ошол эле мезгилде 43-беренесинде билим берүү жөнүндө мыйзамдын билим берүү кызматын көрсөтүү сом менен улуттук валюта менен түзүш керек деп түздөн-түз жазылган. Андан тышкары керектөөчүлөрдүн укугун коргоо боюнча мыйзамда 9-беренеде кызмат көрсөтүүлөр, тарифтер, баалар улуттук валютада болуш керек деп көрсөтүлгөн. Эмне үчүн айрым жеке мектептер, окуу жайлар доллар менен түзөт, бирок кабыл алганда акчаны сом менен кабыл алат. Ушундай көз боемочулукка чек коюш керек. Ал арада Орусия менен Украина конфликт учурунда бири-биринин канча техникасын жок кылганын ачыкка чыгарышты. 1 мартка карата Украинанын 1325 аскердик объектилерин, 395 танка жана оор куралдарын, 59 ракеталык комплектисин, 179 артиллерия жана минометун талкалаганын Орусиянын коргоо министринин расмий өкүлү Игорь Коношенков брифингде билдирди. Украина Орусиянын 29 самолетун, ошончо вертолетун, 198 танкасын, 846 оор куралдарын, 305 машинесин, 150 артиллерия жана артиллерия системасын, зениттик ракеталык 1 букту, 24 ракеталык комплексин, 3 беспилотник, 2 корабль жана 7 абадан коргонуу куралын жок кылганын жар салды. Бул эки тараптын расмий бийлигинин статистикасы экенин, бирок согуш учурунда мунун бардыгы абсолюттук чындык деп ишенүү кыйын болорун баса белгилеп кетели. Бириккен Улуттар Уюмунун эл аралык соту 7-8 мартта Украинанын Орусияга каршы геноцид боюнча арызы тууралуу угун өткөрөт. Бул тууралуу Рейтер агенттиги кабарлады. 27 февралда Украинанын президенти Владимир Зеленский Орусияга каршы эл аралык сотко арыз жазган болчу. Анда ал Орусия Украинага каршы агрессияны актоо үчүн геноцид деген түшүнүктү бурмалады деп, ошон үчүн жоопко тартууну өтүнгөн. 1 мартта Европарламент Украинанын Евробиримдикке кирүү арызын карап, Еврокомиссиянын институттарына талапкер өлкө катары сунушту кабыл алды. Президент Зеленский Украинанын Евробиримдикке мүчө болуп кирүүсүн үчүн 28 февралда арызга кол койгон болчу. Орусиянын мурдагы 90-жылдардагы тышкы иштер министри Андрей Козырев орус дипломаттарын согушка каршылык иретинде иш таштоого чакырды. Урматтуу орус дипломаттары, силер арзан пропагандачылар эмес, профессионалсыңар. Мен тышкы иштер министрлигинде иштеп турган убакта өзүмдүн коллегаларым менен сыймыктанчумун. Учурда Украинадагы бир туугандардын согушун колдогонго болбойт. Мен бардык орус дипломаттарын иш таштоого чакырам деп жазган Козырев. Орусиянын оппозициячыл саясатчысы, абакта жаткан Алексей Навальный дагы жарандарды Украина менен согушууга каршылык билдирип, акцияга чыгууга үндөдү. Ал эми Орусиянын коргоо министри Украинанын 300 000 кишилик Херсон шаарын алышканын билдиришти. Шаардык инфраструктура, транспорттук объектилер адаттагы режимде иштеп жатышат. Жашоого керек болгон негизги товарлардын жетишсиздиги сезилбей эле турат деп билдиришет алар. Бирок Херсон шаарынын мэри украиналык Игорь Колыхаев Фейсбугуна биз дагы деле Украинабыз деп жазган.
Жогорку Кеңештин депутаты Нурлан Шакиев Орусиянын 1-канал жана РТР телеканалдарына Кыргызстандын бюджетинен акча төлөөнү токтотууга чакырды. Биз жанагы Орусиялык эки телекомпаниянын өчүрүшүбүз керек. Аны токтотуш керек, акча төлөп көрсөң ушу Кыргызстандын бюджетинен. Болбойт мында, андан көрү биздин жергиликтүү каналдарга шарт түзүшүш керек. 2020 жылдагы маалыматка ылайык, Орусиянын 2 телеканалына Кыргызстандын бюджетинен 50 миллион сом төлөнөт. Бирок көпчүлүк Орус өкмөтүнө баш ийген ал телеканалдар пропагандалык маалыматтарды таратат деп сындап келишет. Украина менен Орусиянын сүйлөшүүлүсүнүн 2-чи раунду бүгүн кечинде Беларуста болот. Украина бизден 4 саат артта экенин эске алганда, Бишкекте түн киргенде сүйлөшүү жүрөт. Эки тараптын делегациясынын курамы мурунку бойдон өзгөргөн эмес. Евробиримдик Орусиянын 7 банкын SWIFT системасынан өчүрдү. Бул мындан ары ВТБ, Россия, Открытие, Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк жана Внешэкономбанк дүйнөлүк ыкчам маалымат алмашуу түйүнүн колдоно албайт дегенди билдирет. SWIFT банктар арасындагы акча которууну камсыз кылган глобалдык система. Дүйнөдөгү 200 мамлекетти камтыйт. Ансыз акча которуу сыяктуу банктык операцияларды жүргүзүү кыйындайт жана кечеңдейт. Ошондой эле Евробиримдиктин жетекчилиги европалык каржылык институттарды Орусиялык банктарга евро банкнотторун сатууга тыюу салды. Урматтуу көрөрманым, мына ушундай эки тараптан тең такталган расмий органдар тараткан маалыматтарды бөлүшүп турууну улантабыз. Анткени биз сиздин дезинформациянын же болбосо пропаганданын курмандыгы болуп калышыңызды каалабайбыз. Дагы көрүшкөнчө сак саламатта туруңуз. Каналыбызга жазылыңыз.